Байыртадан эле ата-бабаларыбыз көчмөн элдин катарында жүрүшүп, дары чөптөрдү таанып билип, мезгил келгенде терип чыйнап алышкан. Сыркы болуп калганда кандай илдет болбосун тамыр кармап аныктап, ушул чөп дары менен эле жөнөкөй ыкманы колдонуу менен дарылап сакайтып коюшкан. Бүгүнкү күндө дагы элдик дарыгерлерге кайрылгандардын катары аз эмес. Нарын облусунун Нарын районуна караштуу Эмгекчил айылынын тургуну Көпөкөй Султак ата Миңдаба деген суусундугун баш кылып, далай чөптөрдүн сырын таап, Кыргызстандан эле эмес, чет жерден келген жарандардын дагы кайрылуусун кабыл алып, алардын сакайып кетишине себепкер болуп келет. Улгайып калганда мындай касиетти четте калбай, учугун улап небере кызы Сезим Көбөкова улантып келүүдө. 5 жыл барып келатканыма бир 10 жыл болуп калды. Бирок ага чейин мен атамдын жанында эле жүрдүм. Багы эми мен ойлогон эмесмин да, дарыгер болуп калам депчи. Мындай айтчу атамчы, үйрөнүп ал, келечекте өзүңө керек, бирок колдонуп кет. Энең ушундай мамам да дарыгер болгон да, атамдын жардамчысы, окуучусу болуп жанан. Ошундай деп мага себептерин көп айтып жанан багы кийин эмнеден кызыктым, атам жанында 5 жыл жүрүп калдым да, ошондо багы келип мен атам көрүп койчу десе көрүп коюп, анан алар багы эртеси сүйүнүп, кудуңдап, жетін албай келип, мен ушинтип айыгып кетпедимби деген кээде палип чыгарган убактарым болду да. Ошол маалдарда дагы жана кудуңдап сүйүнүп келсе, өзүм айыккан киши деп анан ошондон кызыгуу башталды да. Ошо менен эле неме кызыгып кирип кеттим. Ошо адамдын айыгып кеткен, сакайып кеткенин көрүп туруп өзүнчө бир кубаныч бекен? Бул өзүнчө эле бир билбейм, мынтип айтып түшүндүрө албайсың да, жеткире албайсың. Бирок адамдын багы кубаныч тартууласамчы, бул өтө жакшы нерсе экен да. Биз Кудай эмеспиз го. Бирок эми багы бул Алла Таала себебин берсе, себебин берип сакайып кетишсе, бул өтө эле сонун нерсе экен да. Башкасынан да ошо айыгып кетип ыраазычылыктар өтө сонун нерсе. Ошо кайсылардан канча бир адамдар айып калат, айып кетип атышат, ошо жөнүндө кичине айта кетсеңиз. Бизде эми мындай да, оору азыр мурда мисалы үчүн атам айтчу да, ысык суук деп эле багы азыр деле багы тапка бөлүп эле дарылайбыз да. Бизде эми жана медицинаныкындай ар бир ооруга, ар бир дартка, мисалы үчүн ар бир организмге ат коюп алып анан дарылабайбыз да. Бизде эле тапка бөлүп алып дарылайбыз да, ысык суук анан ошол жанагы тамырдын соккону менен ылгап алып туруп анан дарылайбыз. Анан ошондо азыр в основной көбөйгөнү неме болду? Рак, гемодиализ, анан сахар. Дартка даба болсо экен деп ментип оорунун азабын тартып издеп келген жарандардын көбү Сезимдин сезимтал жароо кер мамилесин жогору баалап, анын көпкө чейин сакайып кеткенчекти көзөмөлгө алып тургандыгын айтышып, ыраазычылыгын билдиришүүдө. Мен Абакырова Мархамат, өзүм Ленек районунда дагы Баткен областынын Ленек районунда жашагам, бирок азыр шаардамын. Анан ошо Сезимди ютубтан эле жолдошум көрүп калып, анан ошо Сезим мага жакты, мен барамын, көрөмүн. Эми ден соолугумду ошо эттен чыңдаймын деп эле келип калдык. Бирок жакшы, бүгүн экинчи күн. Жакшы, кичине болсо да результат бар. Мамырда дагы башкага көрүнгөнбүз, бирок анан эч кандай результат болгон жок. Дарыларын алып ичкенбиз, болгон жок. Эми буга келип бир күн болсо дагы жакшы деп атат. Жолдошум алып атат. Мен да ошо кошулуп келип атам, ошо жолдошум алып атат. Эми ал жакшы болсо анан мен өзүм дагы келсем деп атам. Жакшы, кече келгенибизде эл көп болгон. Бардыгы келиптир, жакшы болуп чыгып кеткендер бар экен. Кепир меселесин баса албай келген элем. Анан бүгүн 3-үнчү күнү басып, кадимкидей ишке чыгып, бүгүн кетемин деди. Анан дагы кайра келсе керек. Сезим эми 3 күн жаткызып, анан дарыларын берип жөнөтөт экен, кайра кабыл алат экен. Сезим дагы жакта аччы кайры мындай жакшы сүйлөйт экен. Башка жактарга кайрылгам, менде мүнтүп турусун айтканда мындай кылып ишене кылбайт да. Дарысын берет, чөбүн берет. Ошо. Бул жерде ошондо кандай эмне кылышат экен, эмнеси жагып атат сизге? Биртип ол баары жакшы. Табигый чөптөр менен экен. Мен атым Гүлүпа. Ошо бир ай мурда уккам. Катыра сөзсөңүз? Бир ай мурда уктум да, сиздин адрес. Анан бул колум көтөрө албай калган. Такыр эле мындай аппетитим жок болуп эле, аябай неме болуп калгам да. Анан шақырып айтты, анан келдим. Телефондон көрдүм негизичи. Кайерде турасыз өзүңүз? Өзүм Бишкекте. Анан келгенде эле
жаркылдап алдыбыздан тосуп алган деле ооруган жерим жок болуп кетти. Анан настойка берди мага. Теке чуда деген бир настойкасын берди. Аны бир ай ичтим, орозодо келгем. Анан ушул бүткөндөн кийин келиңиз деди. Анан келдим. Экинчи күндө эртең күн болот. Биринчи эле күнү билдим да немесин. Таасирин биринчи эле күнү. Анын үстүнө мен женский жактан элекен да биз биягыбыз ооруп ата сөөгүбүздү ийрет экенбиз. На самом деле андай эмес экен. Баары Бири-бирине байланыштуу экен да демек органдар, Бири ооруса баарына таасир берет. Женский денеке. Анан же кантип жүрдүңүз дейт, анан билбейм кантип жүргөнүмдү, билбей эле жүрө бериптирбиз да. Анан кантип кыйын экенсиз ба, кантип ушинтип басып жүргөнсүз дейт. Анан билбейм, кадимгидей 3-күнгө деле калбай кетип калайлы деп атабыз. Мындай бир Ушул тез эле таасир бердиби? Тез эле таасир берди экен, чынында элечи. Биягыңа бийине деп. Жана парга салгандан кийин аябай шалдырайт экенсиң. Тургун келбей, тим эле 3 саат, 4 саат аябай тердейт экенсиң. Тер менен чыгат турбайбы анда? Тердеп эле анан тияктан тердетип, бияка которот экен, бияктан тердетип, тияка которот экен, ушинтип эле анан. Немеси да, мамилеси да жакшы да булардынчы. Мамиле менен эле адам айыгып кете тургандай да. Анан карап алып туруп баягы сүйүнгөнүңөн ыйлаң келет. Кээ бирлер кайгырып ыйласа, муну сүйүнгөнүңөн ыйлаң келет да болчу. Сакайып келаткансызга, Менин алдымда да канчалар кетти. Бир апа аябай алкышын айтып кетти, алыстан келип тур аябай. Немен келип атчы? Кайсы оору менен? Көбүнчө эле неме суу тийген, муун, оор, өт. Кайрылгандар көп турбайбы бияка деmek? Көп, даже канчасы азыр сиз бүгүн кичине азыраган деле келип калдым. Жана ооруканага больницага келгенде эле бири келип, бири кетип турат экен, Ооба, бири келип, бири кеткенде дагы баягы больницага барганда билбейм сизде, мен көп кагуу жегем. Да? Бул жерде андай жок. Эмне болуп атса дагы сонун мамиле жасап, мына 3 кыз киргизип чыгарып эле. Жылуу мамиле кылышат экен, жакшылап карайт экен, анан баягы аягына чейин көзөмөлдөп турат турбайбы булар? Мына дагы 40 күндөн кийин келди. Кайра ушуну кылат экен. 3 күн парга салат экен. Анан 40 күндөн кийин кайра 6 айга. 6 ай болгондо кайра келет экен. Ага жетпей эле жакшы болуп кетесиз. Ушу сезилип баштадыбы сизге айыгып атканыңыз? Мен сезилбесем, мен даже монтип колум көтөрүлбөй калганда. Колум көтөрүлбөй. Анан адамдын далысы да чыгып кетет экен, мен аны билчү эмесмин. Кандай десем, кыргызчылыгы колу тийген жери эле айгат да. Тийген жери эле айгат. Ошол Кандай каалооңуз бар эми? каалоом эмне? Ушул биздин кызыбыз өмүр узун болсун, ушу кыргыздын керегине жарап эле жүрө берсин. Мындай кыздар чанда, мындай бул эми Кудайдын берген бир пендеси да. Белеги. Ооба. Бир сонун мына бизге дартты жиберди, бул кызды бизге алдыбызга коюп койду. Ушул дарыла эбептен себеп болуп эле. Тим эле мен дагы мындай басып жүрүп келип атам, ыйлагандар кандай. Жанагындай сөөгү майдаланып кеткендер келет экен. Сөөктүр. Мен өлүп калганда сөөктүр турбайбы? Жаш балдарчы. Өзү айтып берди. Такыр болбой калган 4-чү степендеп койткон рактар. Москвадан келиптир, айып келиптир. Өзүнүн тажрыйбасын айтып берип атат да. Анан эгер эми тияка үй салып аткан турбайбы? Шарты болсо кеңейтип, эми өмүр узун болсун, ушу уулунун жакшылыгын көрүп эле ушу элге жарап жүрө берсин. Баарыбызга жакшылык. Сизде да оораңыздар, ошентип эле жылмайып, күлүп, жаркылдап жүрө бериңиздер. Рахмат. Бул жерде эми дары чөптүн түрү көп биздечи. Өз маалында, убагында терип алсаң жакшы таасирин берет да. Биз көбүнчө могул азыр март, апрель, май ошо айларда чүйдүкүн теребиз да, чүйдүк уже бышып жакшы болуп калган кез болот. Андан кийин уже неме тоо жакталар кечип болот да, билесиздер. Эми кандай десем, быйыл кичине кечирээк болду да. Былтыр мен апрелде жыйнаган чөптөрүмдү быйыл майда жыйнадым. 1 ай мындай кечирээк болду да. Былтыр мен уже бир тобун алып бүтүп койгом. Быйыл жаңы баштап атам. Жаңы бышып, жаңы неме болуп атат да. Бул жерден эми бознач, астрагаль, түлкү куйрук деп коет. Муну жанагы интернеттен карасаңыздар деле свойствосу өтө жакшы. Эрвазин жанагы ич өтүп илгери малдарга деле илгери деген да жанагы дары жок болгон да.
мен эсимде бар да, биз ичибиз өтүп же болбосо жанакы грипп болуп калганыбызда талдардын жана кабыктарын сыйрып келип эле кайнатып атам ичирип оруп жаткырып коюп эле грипптен айыгып кетчүбүз. Ичибиз өтсө эрбайсын ичип эле айыгып кетчүбүз да. Азыр 1000 белеге дары ичсең дагы басылбайт. Эрбайсын ушу ичегиге суук тийгенден болот. Иван-чай болсо бул жанакы антивирусный деп коет, жана суук өткөн денедеги болгон ашыкча жана шлак суук өткөндөрдү чыгарганга жардам берет. Салотки жөтөлгө жакшы, мен мындан быйыл сироп жасасамбы деп турам да. Кошумча дагы немелерден кошуп, анан биз жанагы азыр краска чайларды ичип атпайбызбы? Ошол чайлардын ордуна башка жалбырактардан, мисалы үчүн карагат, парагат ошолордун жалбырактарынан, малинанын жалбырактарынан чай чыгарсак деп эми ойлорубуз көп да. Эми ошо Алла Таала ошого жолубузду ачып берип, ошого мүмкүнчүлүк берсе, Кудайым буйрса чыгарабыз деп турам. Алтын тамыр, аркороту, эми мен постоянно эле айтам да, ушу чөптөрдүчү. Дагы көп чөптөрүм калды, неме кылып айта албаган. Эми ал бул эми чөптүкүн айтып бүтүш көп түгөнбөйт. Мунун кургатууда жолдору бар да өзүнчө, Биз убагында теребиз. В основном чөптөр ушу жайында, эме эрте жаздан башталат, күзгө чейин болот да. Убагында теребиз, караңгыда алынчу чөптөр бар, айдын жарыгында алабыз. Андан кийин болсо көлөкө жерге сактайбыз. Көлөкө жерде кургатсаң, бул свойствосын кетирбейт. Кандай өң болсо ошондой сапаты жоголбой, өңү менен кургатылат да, жыты менен болот. Тамырлар болсо кышында алынат, жалаң кышында алабыз. Анткени бүт жанагы касиеттин баары тамырдын өзүнө камтыйт. Анан ошо кышкысын алыш керек. Жайында алсаң бүтүсүнө чыгып кетет жалбыракчы. Почту уулулук зат бөлүп калат да тамырданчы. Тамырлар бүт кышында, чөптөр болсо бүт жайында. Кургатканыбыз көлөкөгө бизде азыр место тартыш, ошон үчүн жылга эми биз тонналап жыйнабайбыз да. Өзүбүзгө жеткиликтүү, ошо чөптөн багы жаны кыйналып келген адамдарга жеткиликтүү болсун деп эле өзүбүзгө ылайыктап алабыз. Жаратылышка дагы мындай таасирин тийгизбегендей болсун деп алабыз да. Бардык жактан ооруп кетпейбиз, бир жерден алсак бир жерден калтырабыз. Иче турган суюктуктарды кошулмалары эмнеден болот ошондо? Настойкаларды сунуштап турбайсыңар? Настойкаларды сунуштайбыз. Мен мисалы үчүн 2-3 түр настойка чыгардым да. Бирөө жана антивирусный деп чыгарган, бирок ага мен көп дары чөп кошком да. Женшен кошком, алтын тамыр көп эми 32 түр чөп деп негизи эсептеп жазып чыкканбыз. Бирок бул не только антивирусный, жанакы жөтөл, грипп, сирип эмес, бул сосудтарга дагы жакшы жардам берип атат азырчы. Жанакы кыйналып, өтө жаны кыйналып турган адамдарга жакшы экен. Эми бизде күнүгө бул деген тажрыйба топтолуп калат экен да бизгечи. Ал даже жанагы обезболивающий сыяктуу, бирок лечит этет да, мында химикат жок. Бул дарылап чыгат. Ошондой неме настой чыгардым. Анан жөтөлдүн өзүнө эле накта жөтөлгө деп солодкини чыгарып атам. Жаңы. Анан эркектерге күч ала, бугут өндүрмөсүнөн күч ала, ушундай настойкаларды. Бул накта спиртке, аракка жазалбайт. Арак деген азыр кошулмалары бар, порошок менен жазалат да. Аракка чыланган дары болбойт, дарчылыгы жок болот. Жалаң жанакы таза спиртке, 96 градустук спиртке, бул өстөрүнөн дагы, чөптөр өстөрүнөн дагы бөлүп чыгарат. Буларды биринчи жууп, тазалап алып туруп, анан чылап коюп, 3-4 айлап отуруп туруп, анан сыгып алып, анан ошолор менен аралаштырып, анан настой чыгарабыз. Спиртти кошконубуз эмне себеп? Багы чөптүн бузулуп кетпесин, спирт жакшы кармайт. Эми ал деле Алла Таала шифасын берсин, багы дарыгер айтса, мисалы үчүн туура эмес болсо күнөө бизге жазылат да. Эми андай нерседен Кудай сактасын, биз баа сакайып кетсин деген эле үмүт менен жасайбыз да. Аны дагы дозасы бар. Мисалы үчүн шариятка туура келе тургандай кылып жасайбыз. Ооруга жараша бересиңер да, баарына бирдей эмес. Баарына бирдей эмес. Ичпегендер бар. Мындан кислотносы көп адамдарга ичкенге болбойт. Ашказан. Кычкылдуулугу көп. Ооба, жанагы кычкылдуулугу көп болуп, зарны болгон адамдарга настойка болбойт. Кээ бирөөнүкү наоборот басып коет. Эми түшүнүш кыйын, организмге жараша. Тамырын кармап, ошон үчүн жанагы бирине жаккан дары бирине жакпай калат. Ошол эле дарт, бирок айыктыра келсең дарылар тылгап калат деген себебибиз ушул да.
Айтып түшүндүрүш, жеткириш кыйыныраак болот чынында организм ар кандай. Ушу жакшы жериңиз сиздердики азырдагы ушу айтып атышат да, дарыланып аткандар, силер келип аткандар, аягына чейин көзөмөлдөп атканына ыраазыбыз депчи. Ошо да биздин болчу ошо. Ооруларды аягына чейин көзөмөлдөп турганыңар жакшы экен да. Разы болушса эле болду. Өткөн жылда болуп өткөн элдик дарыгерлердин республикалык деңгээлде өткөн курултайында бул маселеге өзгөчө басым коюлду. Бысмылда дегенде эле биздин айыл дыйкан жарбага тарадык 90 жылы. Мына мен ошо 90 жылдан бери элим үчүн, журтум үчүн ушул жашка чыкканча аска соодон, агыл суудан, ыйык терлерден даба издеп, элим үчүн, журтум үчүн дары өсүмдүктү терип, күндөп, түндөп эмгек кылып, ушул убакка дейин эл дарылап келдим. Мына бул Миңдаба деген суусундугу жекеле мен өзүм бул ийгиликке жете калдым дебейм. Элге да рахмат, журтка да рахмат. Элдик дарыгерлердин ишин иретке келтирип, алардын сабаттуулугун арттырууга дагы маани берилип турса, жакшы болот эле дешет. Сезим менен жолдошу Нурланбек менен баарлашканыбызда. Медицина менен ушул элдик дарыгерлик биргелешип иштешкен да, бул мен ойлойм бул адам баласына жакшы ден соолук болмок деп ойлойм да. Медицина табылбаса, бизден болбосо медицинадан болуп, эки жак биргелешип иштегенде аябай сонун болот эле да. Менин ошондой оюм бар. Мисалы Кытайда ошондой мүмкүнчүлүк кенен Кытайда ошо Кытай тибет медицинасы. Азия өлкөлөрүндө бар экен ошондойлорчу. Медицина менен бул тибетский деп эсептелет да. Тибетский дарыгерлик бир деңгээлде экен да. Эми бара-бара ошондой мүмкүнчүлүк болот деген ниет кылып туралы. Сиздерге кайрылгандар күн санап көбөйүп атат да. Көбүнчө эмне оорулар менен көбүрөөк кайрылышат? Сустав оорулары, простата оорулары эркектерде. Бул аял кишилерде эле простатада. Ошондой эле ооруларда көбүнчө суф тийген, анан тери оорулары. Ошо тери оорулары менен да көп келип жатат. Медицинадан айыгалбай калып, анан айласы кетип келип атышат да, бизден жакшы болуп кетип аткандар бар. Ушул ишти алып кетүү сиздерге мындай бир кыйынчылыкты туудурабы, көп эле түшүкпү же жеңил эле? Түшүгү көп, аябайчы түшүктүү жумуш да бул. Ар бир адамдын ден соолугу үчүн жооп бериш оңой нерсе эмес да. Аны билбей туруп эле барып мен айыктырам, анан мен митем деген болбойт да. Ошону билип, бул сезим тамырыңарга анын ден соолугун ысык жана суук деген топторун бөлүп алып, тамырынан ошо организмдин кандай акыбалда экенин билип туруп, анан ошого жараша назначение кылат бар. Бизде мындай да, менин колуман келбесе сразу эле айтам. Жолбосо ошо жакшы врачтар бар, ошолор менен кеңеш сурайм. Болобу, кылсак болобу же кандай кылалы, же медицинага барыш керекпи деп кеңеш сурайбыз. Же алардан болот да бизге кандай кылалы, бара берсин деп кээ бирөө врачтар өздөрү жиберген күндөр болот. Эми врачтар деле көрүп атат да кандай болуп атат. Эми бизге деле немеси жок врачтардынчы. Алар деле мисалы азыр эми мына сиздердин курултай болуп өтпөдү, Курултайыңыздар болду, элдик дарыгерлерди эми заманбап кылып иш алып барууга өтөлүү деген да сунуштар болуп атпайбы азырчы? Закондуу жагын карайлы деп. Ошондой болсо кандай болот эле деп ойлойсуз? Мен жакшы болмок деп ойлойм, анткени деген баягы билгендер тандалып, билбегендер мындай неме болуп калмак, билбегендер мисалы үчүн дагы окумак, билгенден биле элегибиз көп го. Билимди өркүндөтүп, мамлекетте ошо жагын караса, колдоо көрсөтсө. Аябай жакшы болмок да. Мисалы үчүн көп адамдарга биз жардам бере алмакпыз деп ойлойм да, анткени медицинада да жакшы дарылар бар. Эми ошо бириксе өтө жакшы болмок да. Мен көп адамдардын өмүрүн сактап калмакпыз деп ойлойм. Анан мисалы үчүн дагы окушса, биз мисалы үчүн келечекте дагы балдардын да кызыгуулары бар ушул немегечи, жаратылышка, чөпкө. Анан ошол балдардан деле таптап окутуп ушуга бизге өкмөт карап берсе сонун эле болмок да. Мамлекеттик деңгээлде бир көңүл бурулса, көңүл бурулса жакшы эле болмок. Кандай илдет келсе да шыпаасын кошо берет демекчи. Далайлардын оорусунан сакайып кетүүсүнө себепкер болуп, жашоого болгон үмүтүн жандырып отурган Сезим Көбөкованын дарылоо борборунун ишмердүүлүгү артылып, көпчүлүктүн алкоосуна арзый берсин демекчибиз.